УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев Баткен облусундагы Лейлек району эч качан анклавда калбай тургандыгын билдирип, бүгүнкү күндө чек ара маселеси тууралуу чындыкка дал келбеген маалыматты атайлап таратып жаткандар бар экендигин ачыктады. Bunun бардыгы жалган маалыматтар. Биз ошол протоколду кабыл алып атканда анын аткарылышы боюнча да толук механизмдерин карап чыкканбыз. Биринчиден 39-протоколдун аткарылышы боюнча ал жерде толук жазылып турат. Ворукка жолду бериш үчүн биринчиден ошол жолдун статусун биз аныктап чыгышыбыз керек. Жолдун статусу мамлекеттик келишимдин негизинде гана аныкталат. Депутат Жанар Акаев маселе парламенттин эл аралык иштер, коопсуздук, коргоо жана миграция боюнча комитетинде жабык эшик артында каралгандыгын, Ворукка эч кандай коридор берилбестигин, бул жөнүндө азыр сөздө болушу мүмкүн эмес деген ой так айтылгандыгын айтып чыкты. Анткени кандайдыр бир протокол ишке кириш үчүн өзүнчө мамлекеттер аралык эки өлкө ортосунда келишим болот. Эки өлкө президенттеринин кол коюу ниети жөнүндө биз сөздү уккан жокпуз. Ошондуктан Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген эч кандай иш аракет болбойт деп мен сиздерге ишендирип кете алам. Ошондуктан урматтуу мекендештер, Ворукка коридор ачылат, анан Лейлек анклавда калат экен, протокол ушинтип күчкө кириптир деген сыяктуу ар кандай ушагайың сөздөргө көңүл бурбай, расмий маалыматтарга ишенесиздер деп ойлойм. Жабык эшик артындагы жыйынга катышкан депутаттар сөз болуп жаткан 39-протокол боюнча такташкандыгын, ал жерде коридор берүү тууралуу сөз да жок экендигин билдиришүүдө. Ал жерде Ходжало Ворукка коридор деген сөз ал жерде жок. Эгер сиздер өзүңөр көз менен окуп алсаңар, маалымат алып алсаңар, анда өзүңөр пикириңерди мындай этияттап айтыш керек да. Анткени бул жерде дагы эки мамлекеттин ортосундагы мамиле бар. Кимдики болуш керек, кандай болуш керек, ким салыш керек, узундугу кандай болуш керек, ким обслуживать этиш керек, ким жүрүш керек, мунун бардыгы мамлекеттик чоң келишимдин негизинде гана жүргүзүлөт. Мамлекеттик чоң келишим түзүлөт, ошондон кийин гана чечим кабыл алынат. Учурда чек ара маселесин саясатка айландырып, элдин оюн адаштырган маалыматтар аркылуу коомго жакшы көрүнөм деген күчтөр четтен чыга баштады дешет талдоочулар. Бул протоколду ашыкча саясатташтырып, анан айрым бир бая саясатчылар, бийликке оппонент болгондор бурмалап, анан элди козутуп, анан ушул боюнча кандайдыр бир өздөрүнө саясий упай топтогулары келип атат. Алардын максаты мекенчилдик сезим эмес, бийликти олку-солку кылууга кызыктар күчтөрдүн арам ою экени айдан ачык дейт коомдук ишмер Чолпонбек Абыкеев. Бүгүнкү күндө баягы эски стиль менен иштегиси келген саясатчыларыбыз да көп болуп атат. Ошол жогорку кеңештин трибунасында ар кандай маселелер боюнча кыйкырып, үнүн катуу чыгарса эле, кыйкырса эле баягы анын айтканы туура болот го деген ойго кептелип, анан ушинтип кыйкырып барып, анан баягы бийликти соодалашууга аргасы кылып, анан бийлик менен соодалашкандан кийин анан тыпыйып эле үнү чыкпай калып дегендейчи. УКМК төрагасынын айтымында учурда номер 39-протокол боюнча ар кандай спекуляция жүрүп жатат. Айрым депутаттар менен блогерлер бул боюнча туура эмес маалымат таратып, ажиотаж жаратып жатканын да белгиледи. Баягы блогер чалыштарга да кайрылып кетет элем. Анан кийин кээ бир биздин ушул депутаттар дагы туура эмес маалыматтарды элге таратып эле ушундай туура эмес дүрбөлөң кылып атат да. Биринчиден алар айткандай Лейлек эмеде жанагы анклавда калып кетет деп, эч кандай Лейлек анклавда калбайт. Мындан улам чек ара маселесине көз салган тиешелүү мекеме жетекчилери элди официалдуу маалыматтарга гана ишенүүгө, ар кандай ушак айыңчылардын пикирине таянбоону өтүнүшүүдө. Себеби ар бир документ мамлекет жетекчилеринин көзөмөлүндө экендиги, өлкөнүн бир да метр жери башка өлкөгө берилбестигин айтышууда. Тюрага барып, жок жерден эле бир маселелерди көтөрүп, элге тескери маалымат берип, кыйкырып, ушинтип сүйлөгөн депутаттарга айтып коер элем, антип бийлик соодалашпайт. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Баткен облусун колдоо үчүн 1 айлык маянасын которо турганын айтты. Жыйындын жүрүшүндө 5 эл өкүлүнөн турган Ыйман Нуру фракциясы менен 13 депутаттан түзүлгөн элдик топ айлыгын бере турганын жарыялады. Андан соң депутат Кундузбек Сулайманов депутаттардын баарын эле 1 айлык маянасын которууга чакырды. Ал эми Исхак Масалиев бул каражат менен маселе чечилбей турганын, андан көрө министрлер кабинетине тийиштүү тапшырмаларды берип, ири суммада каражат тартуу маселелерин чечип берүүнү сунуштады. Эл өкүлү Жанар Акаев эгер эмгек акы которула турган болсо, даректүү түрдө которуу керектигин айтты. Ал 6-чакырылыштын депутаттары дагы жазында Баткенде чыр чыкканда айлыгын берип, бирок каражат 5 ай бою колдонулбай турганын мисал келтирди. Натыйжада ар бир депутат маянасын ыктыярдуу түрдө которо турган болду.
Жогорку кеңештин депутаттары Баткен облусундагы элдин жашоо шартын жакшыртуу жана чек ара чыраларын алдын алуу боюнча сунуштарын айтышты. Эл өкүлү Султанбай Айжигитов жаңжалдын чыгышына эмне себеп болуп жатканын аныктап, кыргыз-тажик чек арасындагы стратегиялык саясатты иштеп чыгуу үчүн депутаттык комиссия түзүүнү демилгеледи. Ал эми Нуржигит Кадырбеков министрлер кабинетине чек ара аймагында иш орун түзгөн ишкерлерге бир нече жылга салыктык каникул берүүнү сунуштады. Аны менен катар быйыл айыл чарбаны өнүктүрүүгө каралган 11,5 миллиард сомдун бир бөлүгүн Баткен облусунун суу чыкпаган миңдеген гектар жерлерине суу жеткирүүгө берүүнү демилгеледи. Ал эми чек ара чыры болгон учурда трасса жабылса, колдонулуучу альтернативдүү жолдорду оңдоо керектигин айтты. Бир атадан сураган экен, кайсыл балаңызды жакшы көрөсүз деп. Ошондо ал айтыптыр, кайтып келген чекти сапарда балам жакшы көрөм, чоңойгон чекти кичүү балам жакшы көрөм, айыккан чакты ооруп аткан балам жакшы көрөм, бутуна турган чакты колу жука жарды балам жакшы көрөм деп. Кыргызстандын ар бир айылы, ар бир булуң бурчу биздин мойнубузда өтүлүн алганбыз. Бардыгына тегиз кам көрүшүбүз керек, кызмат кылышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө эң көп каржы алып турган, жардамга муктаж болуп турган, башына иш түшүп турган бир регион бар, анын аты Баткен облусу. Быйылкы көңүлдү ушул облуска көбүрөөк бөлсөк, сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кылсак абдан жакшы болот эле. Ошон үчүн бир топ сунуштарым бар эле. Биринчиден, чек ара маселеси жөн эле сүйлөшүү менен бүтпөйт экен, көрдүңүздөр. Армия күчтүү болуш керек экен, ошон үчүн армияга модернизацияга абдан чоң көңүл бөлөлү, бул өтө маанилүү. Каражат бөлүш керек болсо каражат бөлөлү. Биздин аскерлерге чоң рахмат. Экинчиден, чек ара маселесин чечүү үчүн ал жактын адамдары көчүп кетип калбаш керек. Биз Баткен элине рахмат айталы. Ошол жерде ушунча кыйынчылыкка карабастан жашап атканына. Жапырт көчүп кетип калса, маселенин бардыгы ошондо чыгат. Көчүп кетпеш үчүн иш жумуш ордундарын түзүш керек. Билем азыр мамлекеттин чама чаркы чектелүү. Ошон үчүн ишкерлерге шарт түзүп берели. Ким эгерде ошол жакта жумуш орундарын түзсө, ошолорго налоговый каникул болбойлубу? 5 жылга налогдон бошотолу. Ким эгерде фабрика курса, цех курса, завод курса, жумуш орундарын түзсө, бул өтө маанилүү. Үчүнчүсү, биз билгенден быйыл 11,5 миллиард сом айыл чарбаны колдоого бөлүнөт деп атат. Ошону жеке колдорго бербестен, жеке колдорго берсең көпөсөр алат экен да иштетип коет экен, эртең бир күнү дайын таппай калабыз. Андан көрү мен суранат элем, ушул Баткен жергесине суу чыгаралы, анткени ким барса билет. Кадам жайдан Лейлекке чейин мындай такыр жерлер аябай көп. Ушул багат иштели. Анан жолдорун курууга көңүл бөлөлү. Анткени өткөндө көрдүңүздөр. Трасса жабылып кала турган болсо, запас жолдор абдан жаман акыбалда. Ошондуктан биз ушуну сунуштайт элек. Анан комитеттин көчмө жыйынын Баткенде өткөзөлү. Эл менен сүйлөшөлү. Ошол жерде барып акыбалды караган, бул өтө маанилүү нерсе.